Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фонду Чүй облусунда айнек пакеттерди, терезе эшиктер жана алюминий профилдеринен жасалган фасадтарды чыгаруучу завод куруу боюнча келишимге кол койду. Завод ички керектөөнү камсыздоодон сырткары экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар ири ишкана болот. Заманбап курулуш материалдарын жеткиликтүү кылып, 100дөн ашык жумуш орундарын түзөт. Учурда заводдун курулушу жүрүп, 2026-жылы ишке кирет деп күтүлүүдө. Келишим өлкөнүн өнөр жай секторун өнүктүрүүгө жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Негизги иштөө багыты бул ошол айнек, айнек алюминий пакеттерди чыгарып, эшик терезелерди чыгара турган ишкана түзүлүп жатат. Биз ойлоп атабыз, биздин оюбуз боюнча бул жалпы эле ошо Кыргызстандын экономикасына, жалпы эле эки тараптуу өнүгүүнүн кызматташтыгына абдан чоң салымын кошот деп. Себеби азыркы учурда билинип аткандай, Кыргызстанда курулуш багыты абдан катуу жүрүп жатат. Ошондуктан бул долбоор ишке ашып калса, Кыргызстан үчүн, жалпы эле ишкерлер үчүн, анын ичинен карапайым элдер үчүн ошол мындай бир жакшы курулушка колдоно турган айнек, терезе, эшиктерди алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзбек-кыргыз фонду бүгүн ошол жакшы жаңы бир динамикага чыкты деп айтсак болот. Себеби дегенде биздин ошол уставдык капитал 50 миллион долларга жетип калды. Биздин келишим боюнча Кудай буйрса дагы бир 2 жылдын ичинде 60-70, анан келечекте максатыбыз 200 миллионго чейин жеткирүү.